Мына карагылачы, биздин президентти көргөндө Путин эмне кыларын билбей батын албай галстугун кайра түздөнүп, ал эле эмес мына бул нерсени дагы байкагылачы. Путиндин буттарын карасаңар, анын буттары эмнегидир тынчсызданып, эмнегидир кыймылдатып аткандары эмнелерди билдириши мүмкүн. Ал эми бул нерсе бир гана мага гана байкалууда, же силер дагы байкап турасыңарбы? Ал эми бул жерде эмнегидир дем жетпей кеткендей сезилип атабы, же мага ушундай туюлдубу? Мынакей, кызыктын баары мына так эми башталат. Ошондуктан мына бул видеого лайктан басып аягына чейин көрүңүздөр. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Баары мына так ушул жерден башталды. Бул көрүнүш эмнегидир көпчүлүктүн көзүн сүйүлттү. Мынакей карагалачы, мынакей биз сыймыктанган президент. Президент деген мына ушундай болот. Турган турпатын карагалачы, жарашканын карагалачы деген ой пикирлерди дагы байкап аттык. Ооба, чындыгында эле бул президентибиз менен сыймыктанып, ичибиздеги кубанычыбызды жашыра албайбыз дегендер дагы көп болду. Ал эми мына бул жерди салыштыра турган болсок, андан бул жерден өтө чоң бир тактиканы дагы байкоого болот. Президенттердин алгачкы визити, самолеттон түшкөндөгү алгачкы жолу көрүнүү тактикасы. Кыргызстандын президенти алгачкы жолу Москвага келе жатат. Ал эми Москвадан тосуп алуучулар Кыргызстандын президенти кандай болду экен деп көрүүгө зар. Адамдын кандай экенин, канчалык деңгээлде акылдуу кыйын экендиги, анын алгачкы көрүшүүдөгү, алгачкы жолугушуудагы өзүн алып жүрүүсүнөн гана билинет. Ал эми бул жерден өзүбүз байкагандай, президент Сооронбай Жээнбеков өзүн өзү көргөзүү ыкмаларын жана президенттик тактикаларды, президенттик трюктарды колдонгон жок. Бул балким президент Сооронбай Жээнбеков эч нерсени оюна албагандыр. Бул дегендик президент жаман дегендик эмес. А балким билбей деле калгандыр. Мүмкүн эсинен чыгып калгандыр. Бирок бул жерде президент деген эмне кылышы керек эле? Кандай тактикаларды жана кандай трюктарды колдонушу керек эле? Бул нерселерди биз азыр Садыр Жапаровдон гана байкайбыз. Кыргызстандын президенти кандай болду экен деп элдин баарысы күтүшүүдө. Бирок бул жерден Садыр Жапаров самолеттон түшкөндө эле мени кимдер күтүп атат экен деп алардын жүзүн тике караган жок. Самолеттон чыгаар замат эле өз жолун карады. Андан соң өзүнө ишенимдүү терең дем алып, оң жакка көз жүгөрттү. Өзүнө ишенимдүү башты көтөрө, кудум жаратылышты тегиз көз чаптыра бер карап койгондой. Мына так ушул моментте Садыр Жапаровду баарысы көз сала карап турган кез эле. Ал эми Садыр Жапаров бул жерде аларды мени ким күтүп турат экен деп аларды көз чаптыра караган жок. Бул демек Садыр Жапаров өзүн сыйлап, өзүн гана биринчи орунга коюп. Бул демек Садыр Жапаров а дегенде эле өзүнүн каалаган жагын карап, өзүн сыйлап, өзүн биринчи орунга коюп, өзүнүн харизматикалык чеберчилигин туура колдогондугун байкоого болот. Мынакей, Кыргызстандын президенти кандай болду экен деп элдин баары Садыр Жапаровду карап турган кезде, Садыр Жапаров а дегенде эле өзү каалаган жакка көз чаптыра карап алып, андан соң өз жолун карап, андан кийин гана мени ким күтүп атат экен деп алар жака жүзүн бурду. Жана эч кандай шашалактабастан, ордуна тике туруп, оор басырыктуу гана алардын сүйлөп аткан сөзүнө маани берип тыңдап, ордунан тике түп-түз турганын байкоого болот. Андан соң таанышуу иш-чараларын, президенттик тактикаларды колдонуп, жана психологиялык трюктар менен өзүнүн харизматикалык деңгээлин жана чеберчилигин колдонуп, баарысын туура жасагандыгын байкап, аңдап көрүүгө, мына бул жерден даптана байкап көрүүгө болот. Президентибиз Садыр Жапаров кандай адам экендигин байкап калган Байтор бул жерден дагы Путин Садыр Жапаровду эмнегедир батын албагандай башкача абалда күлүп чайнап тосуп алгандай болду. Эгерде байкай турган болсок, келиңиз бул жерге отуруңуз дегендей кол жаңсап, андан соң ал эле эмес Путин отургучтарга барган кезде Садыр Жапаровдон кысылгандыктан Байтор топчусун чечкендей абалда жана түз отура албагандай болуп, кайра оңдонуп отуруп, Садыр Жапаровго тике карай албай, кайра жылмайып, андан соң буттарын кыймылдата баштаганын дагы байкоого болот. Бул эмнени билдириши мүмкүн? Мына бул көрүнүштү өзүңүз дагы бир сыйра байкап көрүңүз. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.
Жапаров 2005-жылдын 24-март эгемен Кыргызстан тарыхындагы эң орчундуу күн катары эсте калганын белгилеген. Өлкө башчы Садыр Жапаров 24-март элдик революция күнүнө карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Жапаров 2005-жылдын 24-март эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң орчундуу күн катары эсте калганын белгилеген. Президент өз сөзүндө бийликке наразы болгон жарандар өлкөнүн бардык буң бурчунан агылып келип, Ордо калабыздын тургундары менен чогуу парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну президенттин бийликтен кетүүсүн талап кылышканын эске салды. Кыргыз элинин бул күнү революцияга белсенип чыгуусунан бир катар терс көрүнүштөр, атап айтканда адилетсиз бийлик менен мыйзамсыздыктын, үй-бүлөлүк башкаруунун орнотулушу менен жеке кызыкчылыктын мамлекеттин кызыкчылыгынын жогору коюлушу себеп болду деп айтылып кайрылууда. Президент Кыргыз эли баяртадан эле эрки күчтүү, кайраттуу, адилетсиздикке эгер моюн сунбаган эл экенин белгилеп, 30 жылдык эгемен жашоосунда бир катар сыноолорду баштан кечиргенин айтты. Саясий толкундоолор менен коронавирус пандемиясы, оор жоготуулар менен экономикалык кыйынчылыктар сыяктуу орчулуктарга карабастан саясий эркиндикке жана демократияга умтулуу мүддөсүн оюбай сактап келет деген өлкө башчы. Жапаров алдыда Кыргызстанды өнүккөн өлкөгө айландыруу максаты турганын, ал үчүн жапа тырмак аракеттенип алган багытынан тайбашы керектигин кошумчалаган. Булак Sputnik.kg. Эл чындыкты билсин. 3 орусиялык вакцина тең ишенимдүү. Владимир Путин коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Орусиянын президенти Владимир Путин коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песковго шилтеме берүү менен чет элдик басылмалар жазышты. Владимир Путин коронавируска каршы эмдөөдөн өттү, ал өзүн жакшы сезип жатат, деди маалымат катчы Дмитрий Песков. Песков Путин Орусиянын 3 вакцинасынын кайсынысын тандап алганын айткан жок. Ошондой эле президенттин кайсы вакцина менен эмделе тургандыгын атайын көрсөтпөй, 3 орусиялык вакцина тең ишенимдүү жана натыйжалуу деп белгиледи Песков. Орус лидеринин эмдөөдөн өткөнү башка өлкөлөрдөгү айрым саясатчылардыкындай коомдук иш-чара болгон жок. Маалымат катчы шейшембиде журналисттерге мунун себептерин мындайча түшүндүрдү. Камералар алдындагы эмдөө Владимир Путинге жакпайт. Булак Sputnik.kg. Эл чындыкты билсин. Бабанов мамлекеттин эсебине өз ыктыяры менен 100 миллион сом өлчөмүндө каражат которууга келишим түзгөн. Саясатчы Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иштер токтотулду. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Мындай чечимге анын жана туугандары тарабынан жарандардын, ошондой эле мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген фактылардын жоктугу себеп болгон деп айтылат маалыматта. Бабанов ошондой эле мамлекеттин эсебине өз ыктыяры менен 100 миллион сом өлчөмүндө каражат которууга келишим түзгөн. Эл чындыкты билсин. Мына сага Камчыбек Ташиев чек ара маселесин чечүү үчүн тез аранын ичинде Ташкент шаарына кирип барды. Кызыктын баары мына эме башталат. Ошондуктан лайктан басып аягына чейин көрүңүздөр. Кыргыз армиясы күчтөнүп баратабы? Садыр Жапаров президент болгондон тарта Кыргызстанда көптөгөн өзгөрүүлөр байкала баштадыбы? Ооба, чындыгында эле көптөгөн өнүгүү иштери байкала баштагандай. Ал эми бул президентти көргөндө башка өлкөлөрдүн президенттерди батынып, ийменип, эмнегедир сыйлап, батын албай турушкандарын дагы байкап жүрдүк. Эмне демекчибиз? Ажообузга бир гана ак жол тилейле. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек ара маселеси боюнча биргелешкен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү максатында Ташкент шаарына кирип барды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда иш сапардын жүрүшүндө Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки тараптын өкмөттүк делегацияларынын биргелешкен жыйыны болот. Өкмөттөр аралык делегациялардын жыйыны 24 марттан 25 мартка чейин Ташкент шаарында өтөт. Анда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов катышат деп жазылат маалыматта. Эске салсак, буга чейин Өзбекстан менен Кыргызстан өлкөсүнүн ортосундагы чек ара маселеси жакын аралыкта чечиле тургандыгы айтылган. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Улукбек Марипов мени кызматка кой, кыйратып салам дегендерди түшүнбөйм деп айтты. Андан тышкары жыбачка чойноп турган жашы чоң эле эркек кызматкерине эскертүү берди. Мына ушул эки көрүнүштөрдөн кийин Улукбекке ата-энеси сонун тарбия бергенин сездим. Мындай мүнөз адамга бир жылда эле пайда болуп калбайт. Бул бала кезден адамда калыптана турган тарбия болуп эсептелет. Көрүп эле жатпайбызбы? Мен Садыр Жапаровду шайлоодо колдодум, демек мени кызматка алыш керек дешип, Ак үйдүн алдына чейин митинг кылып барышкан, амбициясы өзүнүн адамдык баасынан алдаганча бийик турган ала көдөн жигиттерди.
Борборго буту жетпегендери болсо интернеттен чыгып алышып, өздөрүн как будто Садыр Жапаровдун кеңешчисиндей сезишип, насаат айткандарын. Союздун мезгилинде бийлик кызматтарына тандаганда адамдык сапатын, басып өткөн жолун, өмүр баянын, мүнөзүн толук электен өткөрүп туруп, анан жактырышчу эле. Ал убакта мен кыйратам деп көкүрөгүн кагып чыгуу уят болгон. Так айтканда адамдарда скромность деген азыркылар таптакыр куруу жалак калган касиет болгон. Президенттик шайлоонун жыйынтыгын карап жакшылап ойлоп көрүп, короз бардык жерде эле бирдей кыйкырыптыр дейсиң. Так айтканда 7 дубандын эли дерлик бирдей эле добуш беришти. Чүйдү кошпогондо, чүйдү кыйратам деген Аспековдун өзү ким болду? Алып берген добуш эмне болду? Баардын чөлкөмдө элдин калоосу бирдей болуп жатса, анда эмне эле Садырды мен колдогомдор көбөйүп кетишти. Марипов айтмакчы, дал ушундай кем акылдардан этият болуш керек бийлик. Мен аларды сантажисттер деп атап келем. Ал эми кызмат адамы болгондо да чоң эле эркек жубачка чойнап турса, ал адам ошол замат кызматынан айдалмак. Себеби ал адамда маданият деген нерсенин өзү жок болуп жатпайбы? Өткөндө Өзбекстанга барып, өзбек министринин сунган колун сутуп келген биздин министр Сөрөйдүн да маданияты, тарбиясы жок экен. Бийлик кызматына тандаганда адамдын жеке мүнөзүн да карап коюш керек. Антпегенде Сыймык Жапыкеев окшогондорду топтоп алса, анда кыргыз элинин бедели жер менен жексен болот. Ансыз деле Атамбаевдин мезгилинде аброюсуз түшө турган деңгээлге түшүп бүткөн, дальше некуда болуп. Эмнеси болсо да жаш өкмөтүбүз Улукбек Мариповдун ишине ийгиликтерди каалайбыз. Жаш эле деп колдой турсак болду. Дал ушул Мариповду колдошубуз керек. Сапар Исаков деген жаш жуткучту эмес, деп Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Нымтыраган ошол комиссия алтын казылып жаткан жерге да эми ушул күндө жетишиптир. Депутаттарга эмне солдат спит, а служба идет дегендей эле кеп да президентибиз буларды мөөнөтүн күзгө жылдырып койду. Айлык кетип жатат, анын үстүнө жаз келди. Жаз келген адамдар наз басышып кыймылдагысы, иштегилери келбей калат. Тем более бул депутаттардан мурда кимдер экени баарыбызга белгилүү эмеспи? Мына эми буларга Кудай төшүн берип, иштен качкан ыракчышат болушуп, максаттары эптеп күн өткөрүү болуп калды. Вообще эле комиссияга кошулган депутаттардын бири да өлкө үчүн күйбөгөн сабатсыз эле эсептелүү интриганттар. А түгүл арасында Садыр Жапаровдун башкаруусуна каршы болгон Атамбаевский куйруктар бар экенин эсепке алсак, анда бул комиссиянын ишинен жакшы натыйжа күтпөйдө эле койсок болот. Мисалы, Алтыбаева деген Атамбаевдин сүйүктүүлөрүнүн бири жүрөт бул комиссияда. Бул катын былтыр шайлоого аттанган партиялардын чыгашасы бюджеттен жумшалсын деген адамдын кыжырын кайнаткан тупой сунушту ойлоп тапкан фантазерка эмес беле. Ачиттин артын тогуй таңдыйт дегендей, бул тупоголовая депутатша Кыргызстандын бюджетинин акыбалын билип көрүп туруп, ушундай акыбалга сыйбаган сандыраак сунушту айткан. Сунушун менен суулап калгыр түйдөк жашты башына көтөрүшүп, кайда барышса алдына салып алышат. Тим эле мунсуз жашоо токтоп кала тургандай. Парламентте 4-түн бири аялдар болсун. Аялдар бийлик кызматтарында жок. Аялдардын укугу тепселедешип, тополоң салышып жүрүп, дал ушул Алтыбаева, Орозова, Сурабалдиева окшогон башы боп-бош аялдарды парламентке жыйып алыш зарыл беле. Мен комиссиянын бир мүчөсү жөнүндө гана айттым. Калгандар деле мактай турган акыбалда эмес. Туура. Комиссиянын башчысы Акылбек Жапаров өтө грамотный адам, бирок элдер анын аппетити динозаврдын аппетитинен өтүп кетет дешет. Ал эми Кумтөргө өтө сабаттуу, аппетити тоодой болгон немелердин барышы карышкырга кой кайтарткан менен элге барабар. Эми болор иш болуп боесу каныптыр. 5 жылдан бери эл ишенбей элдин көңүлүнө көк жөтөлдөй тийген депутаттар тобу барышыптыр. Жыйынтыгын күтөбүз да. Кумтөрдөгү кыргыз элинин үлүшүн жок дегенде 50% чыгарып келишпесе, демек булар тиги душман тарап менен жең ичинен сүйлөшүп алышкан болуп эсептелет. Акаевдин малында Кумтөр жаң ишин баштаганда биздин үлүш 63% экенин унутпашсын. Подкаблучник эл душманы Акаев 16%ке түшүрүп салган. Бакиев келип 2005 жылы 33%га көтөргөн. Ал эми Уру Атамбаев кайрадан 25%га түшүрүп олтурат. Демек Кумтөрдөгү үлүшүбүздүн каалагандай көтөрүп, каалагандай түшүрсө болот экен. Алтындан үлүшүбүз жогору же төмөн болуп калгандан кайсыл президенттин кандай иштегенин, элин канчалык сүйөрүн билсек болот экен. Эгер баарыбыз жугунтукорлор эмес болсок, себеби аларда ой жүгүртүү деген касиет өлгөн. Бул комиссия эл тандаган элдик президент Садыр Жапаровду же асманга көтөрүшү, же болбосо өздөрүнө теңеп коюшу да мүмкүн экен. Эмнеси болсо да жыйынтыгын күтөлү. 12 жаман кетти эле, аман эсен келсе эле деп Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Ал эми мына бул нерсени ким байкады? Стоп. Бул жерде аскерлер президентке атайын унаанын эшигин ачып бериши керек эле, бирок Садыр Жапаров өзүнүн сыпайылыгын көрсөтүп, эшикти өзү ачып түшүп кеткенин байкоого болот. Албетте, эгерде бул көрүнүшкө жакшылап маани бере турган болсок, анда бул аскерлердин кемчилиги гана болуп эсептелбестен, бул жаңы келген президенттин тың экендигинен жана сыпайы жөнөкөй экендигинен кабар берет. Ал эми бул жерден байкай турган болсок, унаанын ичиндеги аскер эшикти ачмак тургай жапканга араң жетишкенин байкоого болот.
кантсе да кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн жан дили менен күйүп келди. Чындыкты айтып чыркырагандан талыккан жок. Кыргыз мамлекети баары бир деп өздөрүнүн керт башын гана ойлогондор. Садыр Жапаровду сындырып, көптөгөн кордуктарды көрсөтүп сындырууга аракеттеништи, бирок анда дагы сынган жок. Саламатсыздарбы аскерлер? Экенди коргогон ыйык кызматыңыздар куттуу болсун. Принципиалдуу адам. Бир позициямдан кайтпаймын. Мына мени канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмес. Азыр дагы сатылбайт. Мына Камчыбек Башиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер канча бергиле. Бирок тарых алдында жооп береріңерди унутпаңдар. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөм ошону. Эле же биздин кызыкчылык эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы. Мамлекет бар болобу, жок болобу, ошол коркунучта турат азыр. Мына ушундай абалдар менен Садыр Жапаров камакта отурган кезде Садыр Жапаров камакка алынгандан кийин атасынын абалы кескин начарлап кеткени айтылган. Балаңыздын ага экенине ишенесизби? 2017 жылдын сентябрында Садыр Жапаровдун атасы Мустали уулу Нуркожо көз жумат. Мына ошол кезде Садыр Жапаров атасынан айрылган кезде Садыр Жапаровду бошотушпай койгондуктан байтур Садыр Жапаров атасынын зыйнатына бара алган эмес. Ал эми 2019 жылдын март айында Садыр Жапаровдун апасы Кадича Жапарова каза болот. Бул учурда Садыр Жапаровду убактылуу энесине топурак салууга гана кое беришкен. Мына ушундан көп убакыт өтпөй эле 2019 жылдын августунда Садыр Жапаровдун уулу Дастан Садыр уулу каза болгону кабарланат. Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу мотоцикл менен келе жатып авария болгон. Уулу баласын акыркы сапарга узатууга Садыр Жапаров убактылуу гана кое берилген. Мына ушинтип Садыр Жапаров абакта отурган кезде 3 жакын адамынан айрылган.
صدق الله العظيم. Садыр Жапаров инаугурация учурунда кимин жаңырып кезде эмнегедир көзүнө жаш алып ыйлап жибергендей болду. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.